Бул жердеги маанилүү нерсе диплом берген деген сөз бул сиз өзүңүз чечим чыгарышыңыз керек. Намаз кылаарда, мисалы багымдат намазы болсо, мындай айтылат, ниет кылынат, туурабы? Эми азыр бир максатыңыз бар, мисалы, могул жерде. Башка бир ниетиңиз бар. Бизнес баштайын деп атасыз, туурабы? Бизнес баштайм деп атканда ал жерде да ниет бар. Намаз кылганда ниет кылдыңыз, бизнес баштайм деп ниет кылдыңыз. Бул ушул эки ниет экөө окшошпу же башка-башка? Окшош эмес. Анткени намазга турган ниет, биз ниет деп сөз менен айтабыз, бирок мааниси чечим дегенди билдирет. Мен решение бердим, намазга туруп атам деп. Бүт, уже решение болду. Бизнес кылам деген, акчам болсо вдруг мындай болуп калса, товар чыгып калса, мындай десе, ошо ниет. Шарттар болсо ниет, анан кылам деген ошондой ниет. Бирок экөөнүн тең сөзү ниет болот, туурабы? Ниет кылдым, бул дагы ниет кылдым болду. Бирок намазга турган ниет бул решение деген мааниге келет. Эми сиздин дагы бизнеске баштаганыңыз же бизнес лейди болгонуңузга сиз уже ниет кылдым, мындай товарлар окаса, мындай ниет ошондой эмес. Мен решение чыгардым, мен бизнесменмин деген ошо сыяктуу.